Өлüm туралы устаз. Дарияларга, көлмө-көлдөргө агып сууга чөгүп кеткендер, ошол менен табылбай кеткендер кандай болот? Аларга кабыр буйрулбай калабы? Биздин айылда дарияга агып, ошо менен табылбай калган көп издешкен, алардын руху көтөрүлөбү? Устаз, жаны кайда болот? Аларга кабыр буйрулбай калабы? Кечирим сурайм, устаз, көп ойлоно берем. Агып өлгөндөрдүн ошону менен табылбай калганы кандай болот? Алла разы болсун. Шейит болот. Суда чөгүп агып кеткени. Эгерде ошо бойдон өлүгү табылбай калса, жаны чыгат, Алла Таалам, Алла Субхана ва Таала анын сурагын алат. Кабырга коюлбаса дагы азыркы 3 суроо бар го. Робуң ким, динин кайсы, пайгамбарың ким? Любом случае болот ал. Күйүп, күл болуп калса дагы, океанда түшүп кетсе дагы, аны кит, акула жеп алса дагы, же болбосо аю-паю жеп алса дагы, алами барзах деп коет. Ошон үчүн бу дүйнөнү, мына бу сыноо дүйнөсү. Бу дүйнөдөн кийин барзах дүйнөсү. Барзах дүйнөдөн кийин кыямат дүйнөсү. Эми ошо кыямат менен бу дүйнөнүн ортосунда барзах аламы бар да. Барзах алам, барзах деп коет, парданы. Экөөнүн ортосунда турган да. Нар жака, бер жака эмес, ортосунда турган айтат. Бирок көбүнчө адамдар кабырга коюлгандыктан кабыр аламы деп айтылып калган да. Атак азыркындай адамдарга карап туруңуз, барзахта суроо жооп бар. Кандай болуп кеткенден да бу руху Алла Субхана ва Таалага суроо жообун берет. Жан чыгып атканда жан чыгып кетти. Бирок өзү жырткычтын ичинде калып кетти. Жоксо күйөтүн кандай болбосун, ошол учурда Алла Субхана ва Таала бардыгын сурайт. Бу адам ойлоп калбаш керек да, бу сурагы жок болуп калдыбы, же болбосо мындай аты эмне эле табылбай калса ошол ойдон кандай болуп кетет деп. Жок туугандар. Албетте жаназа окулбайт. Жаназа окулбайт. Жаназа өзү өлүк туруп, өлүккө окулунат да. Эгер агып кеткен болсо биз билбейбиз да, дарыянын кайсы жагында агып кеткенин. Ошон үчүн ага окулбайт. Эгерде Кудай сактасын көчкү басып калса, ошол жерде окулат. Себеп дегенде ошонун түбүндө өлүк бар да. Аны ачып чукулап бери алып келгендин кажети жок, ошонун үстүнөн эле окулат. Алар да шейит.